Саламатсыздарбы урматтуу Кактус KG баракчасынын катталуучулары. Бүгүн бизде түз эфирде социалдык ишкер Тилек Токтогазиев. Биздин бүгүнкү темабыз мектептеги туалеттер бул реалдуулукпу же жомок бойдон эле калабы деген тема. Убакыт бөлүп бизге келгениңиз үчүн чоң рахмат. Люкс туалеттер. Люкс туалеттер. Биринчи эле суроо. Туалеттерди, мектептерде туалеттерди куруу идеясы кайдан келип чыкты? Неден улам жаралды бул ой? Бул өзүм деле мектепте окуп жүргөндө ошондо бизге бир сырттан бир ишкер келгенде, анан ошол лекциясында мен ишкерлик жөнүндө бир лекция болот экен деп күтүп атсам, ал болсо бизге ар кандай туалеттерди көрсөтүп баштады да. Анан кыска убакта мен Кыргызстанды да кыдырып чыктым, мына Кыргызстандагы туалеттерди аны көрсөтүп атат да. Анан ал айтты. Мен философия мындай дейт. Эгерде киши өзүн өзү туалет деген дейт. Туалет бул ушул улуттун же ушул жерде жашаган элдин күзгүзү дейт да. Кандай эгерде ал өзүн сыйласа, өзүн мындай жакшы көрсө, анда туалети дагы ошондой болот дейт. Эгерде ал туалети начар болсо, мындай карашпаса, значит өзүн да сыйлабайт деген дейт да. Өзүн сыйлабаса, ал жакта бизнес жасаганда кереги жок дейт. Анткени эгерде ал киши, ал ошол жакта жашаган коом өзүн сыйлабаса, анда инвесторлорду, партнерлорду андан бешбетер сыйлабайт деген да. Ана деп туруп мен ошондо аябай мындай катуу ой жүгүрткөм да. Башында мен эмне эле калп эле кадым болот, эмне эле туалеттер көрсөтөт, мен бизнес үчүн келбедимби деп мындай жыным келип аткан да. Анан кийин болсо бул мектепте окуп жүргөн чагыңызда. Мектепте окуп жүргөндө ошондой болгон. Анан кийин аябай көп мындай ойлонуп, мен бул өзүңөр деле билесиңер, өсүмдүктөрдү өстүрүп, 2012-жылдан баштап эле өстүрүп жүрөм. Анан аякта дагы өзүнчө бир маанилүү нерселер бар. Силер өсүмдүктөрдү өстүрүп атканда, урукту отургузгандан кийин жана көчөттү өстүрүп атканда өзүнүн бир убакыты болот. Ошо 2-3 жуманын ичинде эгерде көчөттү аябай жакшы кылып карап, жакшы кылып өстүрсөң, кийин ал өскөндө жакшы түшүм берет. Эгерде туура эмес каталарды кылып, жакшы карабай койсоң, анда кийин дагы сонун карасаң дагы кийин ал түшүмдү жакшы бербей калат да. Ошо өтө маанилүү период болот да. Ошондой эле мен ойлондум, мындай биздин балдарга дагы, балдар өсүп атканда дагы өзүнчө маанилүү периоддор болот да. Бул ошо мектепти бүтүргөнгө чейин биз балдарыбызга мындай маданиятты киргизсек болот, жаңы бир маданиятты киргизсек болот, бир нерсени өзгөртсөк болот деп Кыргызстанда жалпы коомубузду бир башка нукка салып кетсек, маданий жагынан бир революция жасасак деген ой келди да. Анткени биз көп нерсени эле мындай мүмкүн саясий жакта же башка жактарда жүрөбүз, бирок эң ар бир мамлекеттин, ар бир улуттун өзөгү бул маданият болуп эсептелет да. Ошол маданиятта эң маанилүү мен үчүн фактор бул тазалык. Бул гигиена, бул санитария. Эгерде киши, адам баласы өзүн өзү сыйлабаса, бул өзүнүн биринчи денесинен көрүнөт да. Мисалы үчүн тазалыкты карабаса, жуунбаса, өзүнүн денеси деген бул ыйык нерсе. Андан кийин биягында ошо денеси деңгээлинде тазалыгы жок болсо, жанында турган айлана чөйрөсүндө дагы тазалык болбойт. Жалпы коомчулукта да тазалык болбойт. Бул жерде биздин ошол Исхак Разаковдун дагы сөзүн угуп кетсек болот да. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот дегенде башкача мааниде, гигиена жагынан дагы алып карасак болот. Иштерибизде дагы таза болуш үчүн ошол гигиена жагында тазалап кетсек, анан ошондо мындай бизде маданий жагынан өзгөрүүлөр болуп, балдарыбыз өзгөрүлүп, алар мисалы үчүн биз ар кандай цивилизацияларды деле карасак, ошол эле учурунда мен жана деле айтып кеттим,
Европа менен араб Европа цивилизациясы менен араб цивилизациясы бир учурда болгон орто кылымдарда европейцтер жөн эле эшикке эле тиги туалетке горшокко барып эле эшикке эле ыргы тийип балкондордун ушундай болчу эмес беле. Арабтарда болсо мындай эң жогорку деңгээлге көтөрүлүп, илим дагы өнүккөн, маданияты дагы өнүккөн кезде алар ошо тазалыкты да киргизген болчу да. Анан кийин ошондо качандыр бир кезде араб эли европалыктарды мындай жапайы дечи да. Цивилизациядан артта калган коом катары көрчү экен. Эми көрдүңүзбү? Цивилизациянын туу чокусуна чыккандын бир эң негизги индикатору бул ошол тазалыгы. Ошол өзүнүн гигиена, санитария. Эгерде анан кийин европейцтер дагы эмеден арабтардан ошонун баарын үйрөнүп, канализация тиндемдаларды жасап, анан алар дагы уже жалпы өздөрүнүн цивилизациясын өнүктүрүп башташты да. Азыркы убакытты алсак, мезгилди алсак, жапондорду алсак болот. Аларда туалеттердин өзүнчө бул чоң рынок. Туалеттер карасаң, тиги отуруп эле кнопкаларын басып эле суусун дагы берет. Туристтерге көрсөтө турган өзүнчө бир достопримечательность бар. Музейлери бар, суусу менен жууп да берет, кургатып да берет дегендей бүт мындай технологиясы бар да. Бизге биздин туалеттерибиз кандай? Мына жана ошол Юрьевкада туалетти мен биринчи жолу көргөндө жүрөгүм түшүп калган. 6 эле тешик болуп турат, 3 бир катарында 3, биягында да 3, анан экөө маңдайында турат да. Анан мен элестетип көрдүм да, кантип булар барышат туалетке. Мына звонок берди, чыкты, баары, мисалы үчүн бирөөсү бат эле кетет, бирөөсү отуруп калат дегенде, анан ошол жакта монтип мындай отуруп бири-бирин монтип карап туалетке барышабы деп мындай жүрөгүм түштү. Бир четинен азыр мындай күлкүлүү да болот, бирок бир четинен аябай кайгырып ыйлам да келет да. Биз 21-кылымда жашап, ушундай шарттарда балдарыбыз окуп атат да. Ушул сиздин айткандарыңызга улай эле эмне үчүн биздин өлкөдө, биздин мамлекетибизде ушунчалык кейиштүү абал? Буга эмне себепкер болду? Биз башынан эле ушундайбызбы? Бизде мурда деги эле бар беле ушундай маданият? Бул маданиятсыздык. Бизде эми мындай көп киши азыр жаман ойлоп коюшу мүмкүн, бирок кур намысыбыз аябай көп. Ойлонуп көрсөк, биз эмнени бердик дүйнөгө? Эмнени мындай ойлоп таптык? Дүйнөгө мындай мактана турган бизде Чыңгыз Айтматовдон, анан Манас эпосунан башка эчтеке деле жок да. Ойлонуп көрсөкчү, мындай кур намысты калтырып койсок. Анан көп учурларда ошол эле кур намыс үчүн биз мен көрүп атам, приоритет жалпы элде, мамлекетте, өкмөттө эмне болот? Айылдарга барасаң, эмнени салып атышат? Ашар жол менен деле. Аркаларды салышат. Кереги жок. Ооба, макул, айылга кирип аткан арканы мына мондай жазып атыптыр. Же дагы бир тойканага бир тойлорду берет, малды соёт, эметет. Бирок ошол азыр маанилүүбү? Же биздин балдарыбыздын ден соолугу маанилүүбү? Же биздин балдарыбыздын маданияты кандай өзгөрүлөт деген маанилүүбү? Биз жапайы эл катары мындай ооба байыркы бир эл катары дан эле индейстердей болуп жок болуп кетелиби? Же чын эле өзүбүздүн бир керек болсо жаңы бир цивилизацияны пайда кылып, өзүбүздүн улут катары күчөп, эгерде ошондой кааласак, анда биринчи нерсе бир тазалыктан башташ керекпиз. Бизде билесиңер, тиги ошол эле жакшы бир сөз бар, тазалык жарым ыйман деген сөз бар, Бул деле мындай бүт баары ошо тазалыктан башталат. Эгерде биз өзүбүз денебизге таза болсо, баары мындай табиятка тазалыкта бар болуп калат. Бизде бирөөлөр бир нерсени мындай кереги жок нерселерди жазып атса дагы айта болсо, бул кереги жок депчи. Минимализм деген да понятие пайда болуп баштайт да. Ошентип атып, мындай бүт тармакта бизде оптимизация болуп кетиши мүмкүн да. Ошол үчүн ооба жана айтып аткандай эле өсүп калган жана өсүмдүктү оңдош оор. Бирок жаңы азыр урукту салып, ошолорго биринчи 3-4 жума жакшы карасаң, бул кийинки уже ошондон түшүм алсаң болот да. Мындан уже ала албайсың.
мен айтып атканым уже өсүп калган, калыптанып калган мындай муун менен аларды өзгөртүш оор болот. Бирок келгиле жок дегенде мына аз болсок дагы бирок ушундай бир жолго түшүп, азыркы бүт мектептерде мындай жаңы туалеттерди салып, ичинде жана сенсорный крандар менен, гигиенический душтар менен, ичинде тазалап тургандай бүт бара ыңгайлуу шарттарын коюп берип, биз мисалы үчүн дворникке окшогон машиненин дворниктери болот го, терезени тазалап, ошондой менен эле жууп тазалап койгондой, тряпканы колдонбогондой, бүт мындай эл аралык стандартка жооп бергендей туалеттерди коелу деген демилгени көтөрүп атам. Кээ бир мектептерде Союздун учурунда туалеттер бар болчу экен, мисалы үчүн ошол эле Юрьевкада бар болчу экен. Керек болсо мондай кичинекей унитаздар дагы бар болчу экен, кичинекей балдар үчүнчү. Бирок аякта көбүнчө мурун немистер жашачу экен. Немистер кеткенден кийин ал туалеттерди биздин кыкейибиз жабат, эшикке яма казат, туалет коет, жана калдык тешикти жасап коет да. Эми инфраструктура бар болчу, канализациясы бар болчу, суусу бар болчу, бүт бар болчу. Эмнеге болгон нерсени башкарып албай, талкалап, мурасыбызды калтырып албай, талкалап 20-кылымдан 21-кылымга өтпөй 19-кылымга кайтарып баратабыз. Сиз бул демилгени көтөрүп чыкканда, ошо мектептеги туалеттер, дааратканалар боюнча коомчулук кандай кабыл алды? Сизди колдогондор көбүрөөк болдубу же сындагандар, балким шылдыңдагандар болушту? Ушул да маселеби, ушул да көйгөйбү дегенчелик. Эми бул деле маданият да, ар кандай болот. Колдогондор да аябай көп болуп атат. Кээбир сындагандар болот, шылдыңдагандар болот. Бирок ар бир кишинин деңгээлине жараша ой жүгүртүүсү да болот да, туурабы? Анан баягыда деле Сокулукта, мисалы үчүн, мектептин туалеттин ошол ачылышына азем жасашып, тиги лента кезген бир четинен канча хейт кетти аганы жамандапчы. Бирок мен чын айтсам, ар кандай бир тойканаларды лента кесип же ошол эле аркаларга кереги жок бир нерселерди кескенден көрө мейли бул деле жакшы. Мен бийликтин ордуна ал ошол акимдин ордун басарын жумуштан кетирбей үлгүлүү катары айтмакмын. Мана бул азамат экен. Эң маанилүү тармакка келип көңүл буруп, керек болсо лента кесип алыптыр деген бул өзүнчө мындай мамлекет тараптан дагы аны жумуштан кетиргени бул кандай месседж берип атат, кандай сигнал берип атат. Эми башка акимдер айтат да, ай кой туалет салбаш керек экен дейт. Туалеттин ачылышына барбаш керек экен. Ой, андан көрө ачылышына барбасак кандай биз кантип отчет беребиз дейт. Анда кой салбай эле коелучу. Туалет деген темадан эле булар короп калышты эмичи. Тескерисинче бул теманы биринчи орунга коюш керек азыр. Уяласың, мындай кишилер келгенде, сырттан бирөө келгенде, туристтер келгенде, эми алардан дагы уялбайсың, өзүң эле уяласың. Өзүң элечи. Анткени алар бизде мындай сөз бар го, тиги эшигин карап төргөт дегенде эле туалетти карап мындай ээси жөнүндө дагы уже ой жүгүртсөң болот да, кандай киши, өзүн сыйлайбы, сыйлабайбы деген нерселерчи. Жана американец айткандай элечи. Бул 100% иштейт. Силер мен кайра эле айылдардагы тойканаларды көрүп атам. Барасың, тойкананын ичи жылтырайт, сонунда туалетине кирсең эле аябай балит да ичичи. Анан ошондой жерлерден мен мисалы үчүн тамактангандан корком. Эмнеге? Анткени туалеттин тазалыгы менен кухнянын тазалыгы почти бирдей эле болот. Туалетке кандай мамиле болсо санитария, кухняга дагы ошондой мамиле болот да. Бүгүнкү күндө өлкөдө канча авариялык абалдагы туалеттер бар, мектеп туалеттери, ошол боюнча кандайдыр бир расмий маалыматтар барбы? Ооба, бул жакта Сорос фонду тарабынан дагы бир үзүлдөөлөр жүргүзүлүптүр. Мен ал ошол мен канчан былтыр бул тема менен баштагам, ал азыр так саным жок экен. Бирок жалпы айтып кетсем, 2000ден ашык
мектептерде эшикте экен туалеттер. Ошондо Кыргызстан боюнча жалпысынан канча мектеп бар? Эми 2,5 миңге жакын мектеп бар. Эми элестеткиле, ошолордун ичинде ошол 2 миңден ашыгында мындай ичинде эмес, сыртта экен да. Көбүнчө Бишкек, кээ бир шаарларда эле болушу мүмкүн, ичинде. Көбүнчөсүндө сыртта экен. Даже Бишкектин ичинде кээ бир мектептерде сыртта туалеттер бар экен. Азыр кайрылып атышпайбы? Бишкекте, Борборунда. Анан учурунда Темир Сариев дагы бир токтомго кол коюптур. Анын токтомго ылайыктуу кийинки жаңы салынып аткан мектептердин баарында туалеттердин баары ичинде болуш керек. Мектептин ичинде проектте кирилиш керек деп ошондой киришиптир. Бул менин оюмча эң туура кадам болгон. Бирок ага чейин кийин салынган бүт мектептердин баары ошо эшикте эле, эпте эле, жанакы Юрьевканыкына окшоп ичинде болгонду иштетпей, тоже мындай сыртка жанакындай тешиктерди жасап койгон да. Ошондо Темир Сариев кабыл алган чечим канчанчы жылы кол коюлуп атат? Премьер-министр болгон кезинде. Мен так эсимде жок, бул 15-жылдар болуш керек. 14-15 жылдар. Ошондо ошого чейинки мектептердин бардыгынын долбооруна даараткана кирген эмес болуп калат о? Ооба, ал мындай милдеттүү түрдө киргизген эмес да. Мындай салып коюшчу, жөн эле коробкасын жасап коет, туалет болсо эшикте. Туалет анткени билинбеген менен туалетти салыш деген бул силер деле ремонт жасап көрсөңөр, мындай жөнөкөй жашап аткан жер ремонту бир баа, туалет ваннанын ремонту бир эле кымбатыраак болуп чыгат, квадратный метр менен санагандачы. Анын үстүнө машакаттуу, аны ар бир эле адам өз алдынча жасай албайт, аны сөзсүз билген киши келип салып жасап. Ичиндеги тети бүт крандары, эмелери, смеситель, унитаз, тияк бияктан баарын ар бири чоң акчалар да. Бириктиргенде аябай кымбат чыгып калат да. Ошол үчүн деле, мисалы үчүн Согулукта жана 2 миллион сомго мектеп деген туалет дегенде деле мен мындай карасам көп киши түшүнбөй эле, жаман кымбат, бияктан да акча уурдаптыр деген. Мен билбейм ал кандай комплектациясы кандай экен, аны дагы көрүп изилдеп көрөйүн деп атам өзүмчү. Бирок эң негизи жалпы айтканда биз туалеттерди жасап атканда дагы арзан материалдан жасабай, өтө мындай сапаттуу материалдарды коюп, 5 жылдан кийин келгенде дагы кандай болсо ошондой болуш керек. Анын үчүн аны бүт жана проект түзүп атканда, ичинде дизайн жасап атканда, мисалы үчүн биз тиги билесиңер да, чаша Генуя деп коет, жердеги унитаздарчы. Анын көбүнчөсүндө мындай бир жип менен тартып коет. Андай болсо 100% мектептерде анын баары айрылат, сынат, бирдеме болот. Бочкасы дагы тешилет, суу агат. Андай болбош үчүн биз анын баарын дубалдын артына киргизип атабыз. Бала болсо кааласа дагы аны сындырып албайт. Андай кнопкалар эле кетет. Кнопкалар дагы мындай кымбат, жакшы сапаттагы эл аралык стандарттарга жооп берген да болчу. Жашыруун бачоктор кадимкиден кыйла кымбат, менин билишимче бирге бир. Эми ошол мындай баары, бирок зато анын баары кайра бирөө сынып калса, анан билесиңер да, мектептерде баш оорубайт, ошол кабинканы жаап салат, скотчтоп салат да, опечатано деп коюшу мүмкүн. Анын кыйналат, анан экинчи башкага нагрузка болот. Ошентип атып анан кайра бир жарым жылдан кийин эле айтат, туалетиңер жарабай калыптыр, тигиндей мындай депчи. Андай болбош үчүн биз эгерде ушундай долбоорду туруктуу жолуна салабыз десек, антивандальный туалеттер жасаш керек да. Ичинен дагы жана тазалап атканда дагы бул кабинкалардын ичинде бүт баары угол мындай эмеге ылдый жана чаша Генуяга слив катары болуп, ичинен гигиенический душ менен эле тазалап аткан киши ошол менен эле алып туруп эле жууп туруп, жанакы дворник сыяктуу швабра менен алып туруп, тряпкасы жок эч кандай эмени ичин тазалап койгонго жеңил шарттар түзүп бериш керек. Ошондой эле коридордо дагы мындай бир линия менен ошо слив кеткендей кылып, баарын керек болсо дуалдар менен дуалды дагы тазалагандай, жуугандай кылып, ошонун баарын тазалап кеткендей кылып. Бул жерде сөзсүз түрдө биз аябай катуу изилдедик. Немис бир краскалар менен бермей болдук да. Ал менен бергенде ал 5 жыл, 10 жыл керек болсо балка менен чапсаңар дагы ал немис краска
мындай жарылып кетпейт экен да. Көп жылга иштей берет. Ал тетиги эл аралык стандартка жооп берген бул өндүрүш ишканаларда колдонулат экен. ISO, HACCP деген стандарттарга жооп бере тургандарчы. Андан тышкары мисалы үчүн жана колду жууп аткан жерлерде дагы аякта дагы сенсорный эме кылып суу жөндөн жөн ысык суу агып кете бербегендей, жөн эле муздак суу деле агып кете бербегендей, кранды мынтип ачып берсе биякты сындырат сөзсүз түрдө. Сенсор кылганда ансыз мындай сындырыш оор да эми анданча. Аякта только батареяны эле алмаштырыш керек болду. Андан тышкары кыздардын, айымдардын зонасы аякта мисалы үчүн баары жана чаша кийинип туруп, анан жок дегенде бирөөнү унитаз кылыш керек экен. Эмне үчүн? Анткени бул подростковый периодтон өткөндөн кийин аякта ошол жана өзгөчө күндөр болуп атканда гигиенаны, тазалыкты караш үчүн ыңгайлуу бир шарттарды түзүп бериш үчүн ошондо унитаз коюш керек экен. Аякка да жана гигиенический душтарды коюп, атайын бир подставкаларды жасап, баарын жакшы шарттарды түзүп бериш керек экен. Анткени бул чоң маселе экен. Көп айылдардагы мектептерде кыздар ошол күндөрү мектепке барбай калышат экен. Анткени шарттары жок. Уялгандан барбай коюшат экен да. Анан ошол үчүн дагы мисалы үчүн кайсыл бир жерлерде инвалидтер бар болсо, аларга дагы өзүнчө мындай кабинкаларды жасаган ошо проекттерге ошонун баарын киргизип атабыз. Жылытылган, ичи жылуу, ысык суу менен, ортосунда жана биякта кыздардыкы, биякта балдардыкы болсо, ортосу атайын коридор сыяктуу болот. Бияк технический зона, жана бачок, канализация, сантехника, электрика, ысык суу бочкалары ошонун бүт бары ошо ортосунда. Эгерде бир нерсеси бузулуп калса, ичине кирип ремонттоонун кереги жок болот. Артынан эле баарын жасап коет да. Бул мындай жакшы ыңгайлуу бир долбоорду даярдадык. Жакында ошол президенттин администрациясынан да бизге кайрылышты. Мен бада Facebook'та ошентип жазгам, тиги разрешительный документтерди алыш үчүн аябай чоюлуп кетти, жарым жылга чоюлуп кетти десем, ошого реакция кылышыптыр. Сразу мага чалып, госстройдун кишилерин чакырып, ошонун баарын изилдеп чыгышыптыр. Ким, качан, эмнеге чоюлду деп. Анан эмнеге макулдаштык? Булар айтты, кийинки долбоорлорду силер бизге эле айткыла, түз эле. Биз бир айга жеткизбей бүт документтерин баарын бүтүрүп беребиз деп кепилдигин беришти. Андан тышкары буюрса муну эмес, кийинки долбоорду да биз жанакы дагы майда чүйдө нюанстар бар. Бул долбоорго кирбей калган. Кийинки долбооруна, именно архитектурный долбооруна ошонун баарын киргизип туруп, анан буюрса муну типовой проект катары бүт мектептерге айыл өкмөттөр салса, только ушундай кылып салсын деп мындай сунуш катары береме болдук да. Азыр Юрьевка айылында салынып аткан туалетти сиз өзүңүз жаздыңыз. Тайвань мамлекетинин компаниясы, кайрымдуулук фонд. Тайвандык кайрымдуулук. Булар кичинекей балдарды анан үй бүлөнү коргоо мындай колдоо фонду экен. Мен ошол убагында жазганда, силер ошо Кактус медиадагы бул жөнүндө публикация жасап, анан Инстаграмга ошол фонддун өкүлдөрү кайрылышыптыр. Чогуу иштешкенге биз даярбыз, колдоонго даярбыз деген. Мен деп аябай мындай ыраазы болуп, алар айтышты, биз ошо бир нече мектептердикин чыгарып берели, каржылоо жагын полностью өзүбүз чыгарып беребиз деп айтышты да. Биздин дагы салымдарыбыз эмне болду? Бул ошонун баарын долбоор түзүп, кандай болуш керек, бул ички кандай материалдар тандалыш керек, туруктуу болуш керек деп. Кийин буюрса жүздөгөн ушундай мектептер салынганда ичинен рейтингди жасайбыз. Кайсыл мектепте тазалык сакталып атат, кайсыл мектептерде кайсынысы эң мыкты мектеп үлгүлүү туалети, кайсынысында эң начар туалет деп туруп, анти-рейтинг да түзө тургандай кылып, бул менен биз эмнеге алып баралы деп атабыз? Стимул. Бири-бири менен конкуренция болуп, кой уят болбойлу деген да болот. Тияка анти-рейтингке түшпөш үчүн. Анан эң жакшы, эң таза туалет деп дагы ошака кирели деп. Андан тышкары ЮНИСЕФ тараптан да, башка бир эл аралык уюмдар тараптан дагы окутуу программасын
киргизели деп атабыз. Ошо кичинекей балдарга гигиенаны үйрөтүп, тазалыкты кантип сакташ керек, гигиенический душ менен кантип колдонуш керек. Биз мисалы үчүн атайын ичинде бир да чака койбойт, атайын тешик болот ичинде. Анан жанакы технический зонага ортосундагы жана ар кандай гигиенический предметтерди ошол жака эле ыргытып беришет. Болду. Ичинде болсо анын баары чачылат, ызы чуу болот, суу болот, дегендей болот да. Ошол үчүн гигиенаны сакташ үчүн тиги ортосуна ыргытып ийет да. Ортосунан анан башка кишилер алып барып тазалап турат да. Анан жалпы бул жакта колдойбуз деген уюмдар болуп атат. Ички дагы мен кийинки долбоорлорго мындай шарттарды айтайын деп атам. Жок дегенде 30% ошо жергиликтүү эл, жергиликтүү жаамат өзүнүн салымын кошсун. Өзүнүн иши менен болобу, же эмне кылабы, бирок сөзсүз түрдө алар дагы ошо ашарга кошулуш керек. Анткени бекер нерсе эч качан баркталбайт, анын кадырын билишпейт да. Сиз ашар деп айтып калдыңыз. Бул дааратканаларды ашар жолу менен куруу идеясы дагы барбы? Ашар болгондо булар кандай кошо келип, ошол жерди казып, пайдалын куюп, бир нерсе кылышабы, же болбосо каражат түрүндө ашар кылабы? Ашар каражат түрүндө да болушу мүмкүн, ашар өзүнүн жумушу менен болушу мүмкүн. Бизде мисалы үчүн кээ бир материалдар саткан компаниялар да айтып атат, биз бул долбоорго ашарга кошулганга даярбыз. Долбоордун баасын арзандатыш үчүн биз өзүбүздүн кирешебизди кошпойбуз маржага. Өздүк баасы менен бергенге даярбыз. Туруктуу жол мененчи. Мисалы үчүн биз дагы аларга айтып атабыз, кээ бирлер айтып атат, биз бекер бергенге даярбыз дейт да. Анан эми биз бекер андай албай деле аларга айтып атабыз, давайте андан көрө силер бир макул 2-3 туалеттикин кээ бир материалдарын бекер берип коесуңар, бирок өмүр бою бере албайсыңар да. Ошондуктан келе жок дегенде өздүк баасынан арзаныраак кылып бергиле. Биз ошондой кылып туруп дайыма бир сметаларга киргизип турабыз. Жалпы долбоор мисалы үчүн ошентип 30-50%га арзаныраак болуп калышы мүмкүн да. Кээ бир строительдер айтат, биз ошол жергиликтүү элдин арасында жакшы бир строительдер бар болсо, алар биз монсун жумушун өзүбүз алайлы дейт. Ушинтип атып эле долбоордун баасын арзандатып, биз эртерээк ар бир ошол айылдарга баштап кетсек болот да. Анан кайсыл айылдарда көбүрөөк ушундай өздүк салымды кошконго даярлар бар болсо, анда ошолорго да приоритет берилип калат. Демек, аларда иш тезирээк жүрөт. Иш тезирээк жүрөт. Сиз ошол дааратканалар темасын ушул жаатта аябай көп издеп сурап көрсөңүз, билсеңиз керек. Анан коңшу өлкөлөрдө, чет өлкөдө, Россияда абал кандай? Эми Россияда биздикине караганда албетте жакшыраак, бирок салыштырмалуу жакшыраак да. Аларда деле жана ушу Domestos деген бир компания атайын бир конкурсту уюштурган болчу. Ошол компанияда аябай көптөгөн хейт. Эң жакшы туалеттер, анан эң жаман туалеттер дегенди көрсөткөндө, анан эң начар ошо туалеттерди көргөндө, чын айтсам, эгерде биздин туалеттерди көргөндө аякта Domestos колдонулбайт да негизичи. Жөн эле жана эми чын илаң келет көргөндөнчү. Биз ушунча кайра эле жанакы өзүбүзгө сый урматыбыз жоктугунун көрсөткүчү да булчу. Өзүбүздүн балдарыбызга эң мындай чоң баалуулук биз үчүн ошо үй бүлөбүз, балдарыбыз болуп аткандыктан, ошол эң баалуу адамдарыбызга биз адамдык бир шарттарды түзүп бере албаганда, мисалы үчүн мен кээ бир туалеттерди көргөндө, кээ бир мал чарбалардын сарайларын көргөндө, малга мамиле кылган кээ бир жерлерде жакшыраак болот да. Анан ошондуктан ооба Россияда дагы туалеттери начар экенин мен көрдүм. Эми Казакстанда деле угуп атам, айылдарында дагы биздикиндей эле 100% ушундай эле. Канча бай болушпасын, бирок аларда деле ушундай. Бүт постсоветтик өлкөлөрдө ушундай көйгөй бар. Бирок мен жамандарга салыштырбай, бизди мыктыларга салыштыргым келет да. Бизде мыктылардан үйрөнөлү, жапондордон үйрөнөлү ошо тазалыктан.
Аларда билесиз кайдзен деген система бар, Кайдзен деген эмнени билдирет? Бул кайдзен бул тазалык, анан иреттүүлүк, бүт ирети менен коюш керек деп. Биз буюрса ошо тазалык менен иреттүүлүктү орнотуп алсак, жалпы элдин жашоо турмушу дагы өзгөрүлүп баштайт. Аны маданият аркылуу киргизсек болот да. Орто эсеп менен бир мектеп дааратканасына канча каражат сарпталат? Орточо эсеп менен эми ал кайра эле ар бир долбоордо, мисалы үчүн бирөөлөр айтат, биз материалдарды бергенге даярбыз, биз өздүк баасы менен 10 балага ылайыкталган болсо, же 20 балага, же 30 балага ылайыктуу болсо десет. Ошол үчүн где-то мен санадым $12,000 баштап анан өйдө кете берет экен да. Көлөмүнө жараша. Андан тышкары дагы чоң маселеси бар, бул септиктери. Кээ бир учурларда эгерде бул кайра эле жана жалпы эле чын эле чоң эл аралык стандартка жооп берген септиктер кылса, жана очистной сооружениялар. Алар кээ бир учурларда өзү эле ошол очистной сооружениясы өздүк баасы эле $30-50 чейин чыгып кетиши мүмкүн экен да. Бирок аны ар кайсы жерлерден караш керек. Кээ бир жерлерде Союз учурунда эле жасалган септиктер бар экен. Ошолорду эле ремонт жасап, канализациясын оңдоп киргизип койсок болот эле. Мен азыр приоритет түрүндө ошондой эле кылмакмын. Биз ошол президент администрациясы менен деле ошондой сүйлөшүүгө келдик. Азыр бүт мектептерди инвентаризация кылынмай болду. Кандай туалеттер бар, кандай абалда. Анан кайсыл мектептерде Союздун учурунан баштап бул мектептин ичинде, проектинде ичинде туалет бар депчи. Биринчи ошол туалеттерди, мурун болгон туалеттерди кайра ремонт кылып, кайра иштетип кетсек, бул арзаныраак чыгат экен. Чем жаңы туалет салгандан көрөчү. Анан экинчи биз ошол эшиктеги туалеттерди болуп атса, анан бирок проектинде мектепте жок болуп атса, биякта эки вариант бар. Же ошондой эле эшикке дагы коюлат, же мектепке жанына кошулуп, анан бияктан эшик кагылып туруп, чыгып туруп, анан биягынан дагы бир кошумча бир туалет жасап берип койсок болот да. Мен ошого аябай аракет кылам. Көбүрөөк ыктайсыңар, мындай эшикке чыкпай эле балдар эшиктен билесиздер да, например, туалетке барганча кар жаайт, жан жаайт, лай болот, чуркашат, анан барат, ошол жака барып туруп туалетке кирет, аяктан ошо кирдин баарын кайра алып келип туруп мектептин ичине киргизет. Анан ошондон оорулар башталат. Гигиена жок жерде бүт инфекционный оорулар бар болот, билесиз. Гигиена жок жерлерде боор оорулар дагы, гепатит деген эмнелер кетет. Гигиена жок болгон жерде оорунун билбейм 80% пайда болот да. Ошондуктан биз бул маселени чечкенде мамлекет миллиард сомдорду ушул ден соолуктукка кетирип аткан мындай жалпы саламаттык сактоо системага дагы экономдогонго алып барат да. Андан тышкары дагы жалпы жана балдар ар кандай психологиялык чабуулдардан да сактап калганга мүмкүнчүлүк берет. Анткени ичинен эшикке барганда ошол жакта бүт рекеттин баары, сабап, мындай токмоктоп койгондордун баары ошол эшикте, туалетте болот экен. Андан тышкары кээ бир жерлерде биз көрүп атабыз, кээ бир аймактарда кыздарды да зордуктап кетип аткан учурлар именно ошентип айылдарда эми кышында өзгөчө мындай караңгы эртеле кирип калат да. Анан бүт эшикке чыкканда караңгыда анан эмне болуп кетет, кантип алып кетет, эмне кылат эми билбей калат. Ошондуктан анын баары мындай көпчүлүк болгон жерлерге, мектепке жабыштырып эле ошондой салып койсо, мындай учурлардан сактап калганга жардам берет да. Ошондо даараткана көйгөй чечилсе, ал деген ден соолукка дагы, коопсуздукка дагы, бир топ маданиятка дагы. Эң маанилүүсү маданият. Мен үчүн ошол эң негизи. Кийинкиси бул жана коопсуздук менен ден соолук да. Бир топ көйгөйлөр чечилип калмак экен. Анан дагы бир суроом, бул долбоор жалаң эле мектептерге тиешелүү болобу, балким бала бакчалар же башка мекемелер, анан жөнөкөй жарандардын үйүндө дагы ушул маданиятты
үйрөтүүнү ойлоп атасыңарбы? Анткени биздин айыл жергесинде жашаган элдердин билбейм эми 95%-нын дааратканалары сыртта болот. Балким аларга да кандайдыр бир таасир этүүнү ойлоп атасыңар, пландарыңар барбы ушул боюнча? Биз деген азыр инъекция жасап атпайбызбы? Жанакынтипчи ошо балдардын маданиятын өзгөртүү аркылуу алар дагы күнүгө келип, жанакы жылуу суу менен сенсор аркылуу колун жуушса, туалетке баратканда гигиенический душты колдонсо, аяктан таптакыр башка тазалык маданиятты биз үйрөтүп аткандан кийин, ал үйгө барганда айтат: "Ай ата, апа, келгиле бир нормальный бир туалет коюп коелучу". Жок дегенде сыртта болсо деле макул, бирок жанакындай суу менен тазалагандай кылып, ичинде жана мындай жалпы жакшыраак бир шарттар түзөлүш деген суроо талап пайда болуп калат да. Анан эми бара башында мүмкүн койчу деп коюшу мүмкүн. Анан баласы өсөт, өзү акча таап баштайт. Анан бир күнү ал деген айтат: "Бүттү, мен эчтеке билбейм, нормальный туалет салабыз" деп туруп, ал баат эле заман өзгөрүлөт. Өзүңөр көрөсүңөр. Жана өсүмдүктөрдү өстүрүп атканда эле айтып атам го, бул биринчи ошол 3-4 жума деген өтө маанилүү убакыт. Кийин кандай болот деген ал ошондон көз каранды да. Анан ошондуктан балдарга азыр ставка жазат. Ошол эле бала бакчаларга дагы ставка жазат. Мен мындай ушул 18 жашка чейинки балдарга бүт баарына ушул маданиятты эле киргизип берсек, тазалык маданиятын киргизип берсек, калган немелерди, мисалы үчүн туристтер үчүн деген дагы суроо талаптар бар болуп атат, жолдон эметип. Ал фокус кармап атам балдар үчүн эле депчи. Калган бара ошо өзүбүздүн балдарыбыз эле өзгөртөт. Биз 20 жылдан кийин кыргыз жараны деген кандай киши болот экенин азыр аныкташ керекпиз. Азыр аныкташыбыз керек да. Кандай болуп калат деген азыркы мына балдарга, анткени азыр мына 30, 35, 40-тарга чыгып калган кишилер ошо 20 жыл мурун аныкталган. Развал болуп, бизде айтат го, потерянное поколение дегендечи. Вакуум пайда болуп калган. Мындай маданият деген бул эски союздуку болуп, бирок ошол учурда дагы аны дагы кабыл албай, жаңы бир нерсе дагы пайда болбой, ошентип бир белгисиз бир муунга айланып калдык да. Түшүнбөгөн, өзүн таба албаган бир муунга айланып калдык. Ошондуктан азыр болсо биздин милдетибиз, биздин аманатыбыз бул кийинки муундарга, биздин балдарыбызга уже жакшы маданиятты киргизип берип, анан туруктуу 100 жылдан кийин дагы ошол маданият туруктуу бизде кыргыз дегенде чет өлкөдөн дагы азыр жапондор менен кандай суктанышса, билесиңер да, олимпиадага барганда өзүнүн артынан тазалап кетишет. Бүт футболисттер дагы өзүнүн кийинип чечинип аткан жерин дагы таптаза кылып жууп тазалап кетип аткандар, бул маданият. Дүйнө жүзүнүн баары жапондор менен суктанып атышат. Менин оюмча кыргыз менен дагы ошондой суктана тургандай деңгээлге биз чыгарыш керек. Ошондо өзүбүздүн кыргыздын бизде мындай эмне кандай болуш керек, кандай сапаттарга ээ болуш керек дегендерди биз азыр талкуулап, ошолорду мындай жалпы повесткага кириш керек да. Жалпы ким кандай кийиниптир, ким менен жүрүптүр, тигиндей мындай деген маселелерден мындай деңгээлден кичине көтөрүлүп туруп, ошол келечек жөнүндө сүйлөшөлү. Кандай маданият, кандай баалуулуктар бизге маанилүү, келечектеги биздин балдарыбыз, кийинки муундарыбыз кандай болуш керек деген жөнүндө азыр талкуулап, ошону бекитип, анан мамлекеттик программаларды жана коомдук уюмдар тарабынан дагы ошол программаларды колдоп, биз кийинки мурасты калтырып кеткенге азыр иштеш керек да. Сиздин бул долбооруңуз канча убакытта, канча мезгил аралыкта бардык Кыргызстанды камтый алат? Мисалы үчүн Кыргызстанда 2,5 чукул мектеп бар деп атасыз. Ошол азыр Юрьевкадан баштасаңыз, сиздин эсебиңиз боюнча, божомолдоолоруңуз боюнча канча убакытта
бүтүрүүгө бир топ эле жыл өтүп кетиши мүмкүн. Биякта кандай десем, стратегия деген биз азырынча эгерде муну бир мамлекеттик программа катары киргизип алсак, анда аякта так бир планды коюлуп, жыл сайын мисалы үчүн эми элестеткиле, азыр жыл сайын дагы 100 мектепти салсак дагы 22,5 деп коелу. Жок, жалпы деле баарын азыр эски мектептин ичинде туалет болгондордун деле сапаты анча эмес, чын айтсам. Ошо жалпы 2,5 миңди алсак, жыл сайын 100 мектептин туалетин өзгөртсөк дагы бул 25 жыл кетет экен. Элестеткиле. Жылына 100 мектеп. Эгерде ошондой десекчи, бирок бул деле аябай мындай реалдуу эле нерсе. Андан да көбүрөөк жасасак болот. 200-300 мектепти да жасасак болот. Бул тилекке каршы, мисалы үчүн, эгерде бизден эле көз каранды болсо, анда аны бат эле жасасак болот эле. Бирок мен өзүм деле өкмөттө иштедим. Мындай нерсе өкмөттүн деңгээлинде чечилет. Мамлекеттик программалар түзүлөт. Мамлекеттик программанын ичинде алкагында план түзүлөт. Ошол пландын негизинде биз ошолорду киргизип алсак, анда эл аралык донорлор дагы, чоң донорлор миллиондогон долларларды бул тармакка бериши мүмкүн. Бул реалдуу нерсе. Дүйнөдө аябай көп уюмдар бар. Ал өздөрүнүн ушул бир акчаларын грант түрүндө буга бергенге даяр да. Ошондо өзүнүн айылында кимдир бирөө, айыл өкмөтү же мектеп директору ошондой нерсени жасап баштайм десе, сизге кайрылса, сизден консультация алса болот. Чогуу иштейбиз, чогуу аракет кылабыз. Мен азыр мисалы үчүн 100% сөз бере албайм, баарына жардам бере алабыз, баарына. Чогуу алар айтат, мына биздин жергиликтүү эл ашар жол менен монусун жасайсың. Мүмкүн кээ бирлер айтат, мына 10 жылдыктыкын, 20 жылдыктын, 30 жылдыктардын акчасын чогулттук, мына бюджетти чогулттук, өзүбүздүн мектепти салмай болдук. Лек проектиңди берчи. Ошол жөн эле кандай кылыш керек? Биз өзүбүз жасайбыз деши мүмкүн. Анан мен айтам, макул давайчы, мен проект берем, анан жанакы Госстройдон 1 айдын ичинде бүт керектүү документтердин баарын чыгарып беребиз. Салганга уруксат алып беребиз, депчи. Бүттү, ал деле аябай чоң жардам болот. Анткени аларга кандай салыш керек, кандай материал алыш керек дегендерди баш оорубайт да. Анан эми биз деле аяктан бир дагы тыйын өндүрүп алабыз деген оюбуз жок. Просто айтабыз, мына мондай, мисалы үчүн билесиңер, эл аралык стандартка жооп берген отелдерде өзүнүн эмелери бар да, талаптары бар. Мен бир жолу шок болуп калгам, бир байкенин ошол отелине барсам, эшиги эле, комнатага кирип аткан эшиги эле $1000 турат экен. Эмнеге мынча кымбат десем, бул мынча саат, эгерде коридордо пожар болсо, мынча саат кармап бере алат. Ошол учурга чейин пожарниктер баарын өчүрүп салганга убакыт жетет деп ошону түшүндүргөн да. Бул ал киши франшизасын алгандан кийин ал башкача эшикти 1000 сомдук же 2000 сомдук эшикти коюп койгонго уруксат ала албайт. Талаптары аябай катуу да. Акысы жок. Мындай дагы биз ошондой талаптарын, стандарттарын элге жайылтайлы деп атабыз. Керек болсо ошол мына азыр президент администрация тарабынан дагы айтып атат, мүмкүн ушуну как модель катары, типовой модель катары үлгүлүү деп ушуну ал анча мындай, ооба мүмкүн арзаныраак да кылса болот, бирок кайра эле жарым жылдан кийин ал баары талкаланып калат да. Эмне кылабыз андай? Жарым жылдан кийин кайра ремонт жасап, анан дагы ремонт жасап, бир жолу жасап койду, анан 10 жылдап тура бергендей сапатта кылып коюш керек да. Ошол үчүн ашар жол менен мен ишенем. Азыр биздин агаларыбыз, эжелерибиз, биз менен тең туштарыбыз, мектепти бүткөндөрдүн баары, бүтүрүүчүлөр 10 жылдык болобу, 15 жылдык болобу, 20 жылдык болобу, ал ар кандай да туруп, 12 жылдык деле болсун, баары биригип отуруп, кой, келе ушундай демилге көтөрбөйлү, өзүбүздүн мектебибизден окудук баарыбыз. Ошондой бир заманбап, жакшы шарттагы туалетти салып коелу деп демилгени көтөрсө, анда 25 жыл эмес, мамлекет жок эле, өкмөт жок эле, муну 4-5 жылдын ичинде
ашар жол менен элдин өзүнүн күчү менен жасап койсок болот да. Мен эгерде андай болсо мен өтө өзүбүздүн элибиз менен сыймыктанам. Биздин эл аябай ынтымактуу экенин бир нече жолу далилдеди. Менимче кийинки тарыхыбызда. Сизге чоң рахмат. Биздин эфирге келип бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ишиңиз илгери болсун. Өзүңүз айткандай 4-5 жылда Кыргызстандагы бардык мектептер мыкты дааратканалар менен камсыздалып калсын. Урматтуу окурмандар, бүгүн бизде түз эфирде социалдык ишкер Тилек Токтогазиев болду. Көңүл бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Сак саламатта туруңуз. Жакшыңыздар.